Ош шаарынын мөмө жемиш сатылчу базарын быйыл жайнап сатылган анжирлер өзгөчө көрккө чыгарды. Анан калса сатыкка да жылдагыдан эрте чыкты. Баасы канча? 50 сомго 10 тадан. Ош шаарындагы базарларда анжирдин 3 түрү сатылып жатат. Кара, көк жана сары анжир. Башында 100 сомго 10 дана анжир сатылса, азыр 30 данасын алганга болот. Anjir buyil arzon. Vareniyalar qilyapmiz. Keyin anjirlarni men abdan yaxshi ko'raman. Anjir shirin. Anjirga to'ydi. Anjir abdan arzon. Сатуучулардын айтымында быйыл анжирдин баасы былтыркы жылга салыштырганда 2 эсе арзан. Буга анжир мол болуп, сатыкка көп чыкканы себеп. Bu yil anjirlarimiz yaxshi qildi. Bahosi jicha arzonroq bo'ldi. Bo'lsa ham barakasini bersin, yaxshi. Hamma mana ellar qiynalmay sotyapti. O'zbekistondan o'tyapti anjirlar. Yaxshi pishdi, mana rosa yaxshi pishdi. Mevalarimiz yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa, Arvondan kelyapmiz. 1-avgustda boshladik. Xudo xolasa sentyabrda oxiriga to'g'ri kelishni niyat qilib turibmiz. Anjirlarimiz hali mevasi ko'p. Ош шаарында сатылып жаткан анжирлер Араван районунан жана коңшу Өзбекстан мамлекетинен алынып келинүүдө. Сатыкка канча көп чыкса да, кардарлар да ошончо көп. Көпчүлүгү кыям жасоого да алып жатышат. Инжирдин пайдалуулугу медицинада да аныкталган. Мөмө жемиштердин ичинен минералдык заттарга бай. Курамында калий, натрий, темир, органикалык кислоталар бар. Жүрөк кан тамырларынын иштешин жөнгө салып, ашказан ооруларын жакшы кылып, ден соолукка энергия берет. Жалбырагынан бөлүнүп чыккан ак суюктукту денеге чыккан жараларга сүртүлөт. Быйыл анжирдин сатыкка көп чыгышына аба ырайынын ысык болгону себеп. Мындан сырткары коңшу Өзбекстандан да мөмөнүн бул түрү Кыргызстанга көбүрөөк келди. Айжамал Түгөлбай кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.